Мындан 20 жыл мурун дал ушул күнү Аксыда эл бийликке каршы чыккан. Каргашалуу окуяда бийликтин огунан 6 азамат каза болуп, бир канчасы жарадар болгон. Анда жөө жүрүшкө чыккан эл жердин сатылуусуна жана бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы пикирлерин билдиришкен. Ошондой эле үзөңгү кубушту Кытайга бербөө талаптарын да коюшкан. Анткени жерлердин сатылуусу элдин бийликке болгон чыдамын такыр жоготкон. 5 балам бар. Сатылбай ошондо 45 жашта болчу. Бийликтин күнөөзү менен ошо Акаев башында турган бийликтин атка минелеринин күнөөзү менен ушул жерде тынч кетип аткан элге ук атып, ошол жерден бул жака да өткөзбөй коюшкан да, ук тийгенден кийин дагы тозушуп. Анан кан кетип, биякта Авлетимдеги ФАП бар мондай жакан, ошол жерге алып барып, кайра эртең менен алып баргынча каны да көп кетип калган, анан ук тийгенине каза болуп калган. Кайсы жакка тийиптир Ол ичине тийген. Кан төгүлгөн аймак тарыхый жер катары белгилүү. Бүгүн да окуя орун алган Басбекте эскерүү иш-чарасы өттү. Бүгүнкү күндө каза болгондордун ысымдары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атынан спорт комплекстери ачылган. Жалпысынан бул күн эгемен Кыргызстандын кийинки саясий турмушунун жанданышына түрткү берген. Ошондой эле адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты болуп калды. Тарыхый өнүгүүбүздө бизде мына бир эмес 3 жолу мындай бийлик алмашкан окуялар болуп өттү. Ушул окуялардын башаты бул биринчи кезекте Аксы окуясы менен байланыштуу. Мындайча айтканда бир эле окуя катарында эмес, бир Кыргызстандын кийинки өнүгүшүнө таасир эткен бир процесс катарында карасак болот да. Тарыхый окуялардын деги эле тарыхты үйрөнүүнүн негизги максаттарынын бири бул ошол өткөн окуялардан сабак алып, болгон мүчүлүштүктөрдү, өкчүктөрдү, кемчиликтерди кайталабай келечекке багыт алуу болуп эсептелет да. Бул өңүттөн алып караганда биз толук бойдон ушул окуядан бир жыйынтык чыгарылды деп айтууга болбойт. Бийликтин огунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 2010 жылдан кийин көңүл бурула баштаган. Бишкек шаарынан 6 батир бөлүнүп берилген. Жабырлануучулардын жарасы азырда айыга элек. Анткени окуяга саясий да, мыйзамдуу да толук баа берилбей келет. Узак убакыт өткөнү менен жоопко тартылган эч ким болбоду. Эл билген күнөөкөрлөр да бийликтин айланасында эле жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Аксы окуясына тийиштүү баа берилбей жатканын парламенттин бүгүнкү сессиясында айтып чыкты. Ал окуяга катышкандарга баатыр наамын берүүнү сунуштады. 2018 жылы да сунушталып, бирок колдоо таппаганын кошумчалаган. Эскерүү иш-чарасы катары көңүл бурулуп жатканы жакшы жышаан, бирок апрель окуялары сыяктуу Аксы окуясына да баа берилиши керек. Ошол себептен Аксы окуясынын катышууларына Аксы окуясынын баатыр ардактуу наам менен сыйлоону сунушту. Ошо Алмаз Акунжанович, мен сизден суранам, президентке жеткизип, ошого биз көңүл бурсак. Урматтуу төрага Табан Турмаш, сиз дагы протоколду тапшырма берип койсок, мен ойлойм жакшы болот деп. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон өкмөт өкүлдөрү Аксы окуясын жеринде эскеришти. Чындык үчүн күрөш опурталдуу, оор экендигине карабай, Аксы окуясы эркиндикти туу туткан элдин өлкөдө кландык башкарууга жол бербестигин анык далили болду. Бүгүн Улуттук тарых музейинде 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында курман болгондордун элесине арналган фото документалдык көргөзмө ачылып, ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү катышты. 17 мартта ачылган көргөзмөгө окуя учурунда тартылып калган сүрөттөр жана архивдик документтер коюлган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.